Журналист милиционерлер Темировдун чөнтөгүнө баңгизат салып койгонун айтты. Темиров Лайфтын журналисттик клубко укук коргоо органдары иликтөөчү журналист Болот Темировдун чөнтөгүнө баңгизат салып койгонун билдирди. Маалыматка ылайык, кеңсеге баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери келип, журналисттерди колго жаткырып тинтүүнү башташкан. Журналисттин айтымында бет капчан адамдар кайсы бир Болот аттуу киши кимдир бирөөгө наша чектиргенин айтып, журналист Болот Темировдун чөнтөгүнө баңгизат салышкан. Андан соң көпчүлүктүн алдында маңзат табылды деп алып чыгышкан. Буга чейин Темиров Лайф каналынын кеңсесине милиция кызматкерлери келгени белгилүү болгон. Маалыматка ылайык, иликтөөчү журналисттерге укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип, кандайдыр бир документтерге кол коюуну талап кылган. Журналист Актилек Капаров саат 19:00 редакциядан чыгып кофе алып келүү үчүн жөнөгөндө Темиров Лайфтын кеңсесине атайын кийимчен эркектер киргенин айтып берген. Ал кайра кеңсеге кире алган эмес, ушул тапта клубдун журналисттери менен бирге окуяга байкоо салып турат. Кеңсени бет капчан кишилер овчарка пародасындагы ит менен кайтарып турушат. Биздин журналисттерди ал жака киргизишкен эмес. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Карандай калп камчыбек Ташиев журналист Болот Темировдун иликтөөсүндөгү маалыматтарды четке какты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев журналист Болот Темировдун кармалышы боюнча билдирүү жасады. Анда Ташиевтер тууралуу Темиров Лайф каналынын иликтөөсүндөгү маалыматтар карандай калп экени айтылат. Төмөндө УКМКнын төрагасынын билдирүүсү толугу менен. Урматтуу эл журт, Темиров Лайф аттуу сайттын мен жөнүндө айтып жатканы карандай калп. Мен эч качан мамлекеттен 1 сом мурдаган эмесмин жана мындан кийин да ушундай болот. Бул менин турмуштук терең позициям. Каалаганда комиссия түзүп баарын текшерсеңер өзүңүздөр унанасыздар. Ошондуктан мени каралап жала жабууга аракет кылганыңар жөн эле убакерчилик. Мен өзүмө ишенем жана элим журтум мамлекетим үчүн аягына чейин таза пайдалуу гана иш жасайм. Ал эми Кыргыз-нефтегаз жана Кыргыз-петролиум компания ишканалары боюнча маалымат билдирип коеюн. Кыргыз-нефтегаз ишканасы 2020-жылы 564 миллион сом, ал эми 2021-жылы 2 миллиард сом киреше тапкан. Кыргыз-петролиум компания 2020-жылы 4 миллион сом чыгым болгон, ал эми 2021-жылы 200 миллион сомго киреше тапкан. Мындай экономикалык көрсөткүч 30 жылдык тарыхыбызда биринчи ирет болуп жатат, себеби коррупциялык элементтердин баары жоюлган. Ал эми Кыргыз-петролиум компания жетекчиси болуп 2021-жылдын башынан бери иштеп жаткан Байгазы Матисаков менин жээним болот. Атасы жаш кезинде көз жумган, өзүнүн жеке күчү менен Орусиядан окуп келди жана бул жигиттин кандай адам экендигин элдин баары жакшы билет. Ичпейт, жекпейт, 5 маалнамасы окуган, бирөөнүн акысын жебеген өтө кайрымдуу. Мамлекетибиз тарабынан коюлган тапшырмалар ашыгы менен аткарылды жана алардын алдында мамлекет тарабынан мындан да көп тапшырмалар таза акыйкат аткарылат деп ойлоймун. Өздөрү коомго, мамлекетке пайдалуу эч кандай иш жасабайт да, иштеген адамдарды көрө албагандар ар түрдүү ушактар менен алектенип келишет. Урматтуу эл журт, мен жана менин жакындарым эч качан элден урдаган эмес жана мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн бардык күч аракетибизди жумшап эмгектенип келебиз деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, 22 январда Темиров Лайф иликтөөчү журналисттердин кеңсесинде милиция кызматкерлери жана бет капчан адамдар тарабынан тинтүү жүргүзүлүп, андан кийин журналист Болот Темировду укук коргоочулар кармап кетишкен. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Урматтуу журналисттер, Темиров Лайф сайтынын бул Болот Назаров деген бир комузчу жигит бар эле. Ошо комузчу жигит ошолор менен кошо иштейт экен. Ошолор менен кошо көптөгөн, то есть ошо Болот Темировдун дос окшойт чамасы, жакын окшойт, постоянно ошо менен чогуу иштейт экен. Так, анан бул бала постоянно жанагы наркотикти эме кылат экен, колдонот экен. Наркотик колдонот экен. Болот Назаров наркотик колдонот экен. Бул колдонгондо да жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен. Мына мен кече эмесин көрдүм, жанагы видеосу, мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернеттен. Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор это что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Бул маселе азыр биздин Бишкекте өтө көбөйүп кетти. Бишкекте жаш балдар наркотикти колдонуу боюнча өтө көбөйүп кетти. Мына өзүбүздө чоң балдар ушинтип колдонушуп, неме кылып атышат. Андан сырткары бул жерде Афганистандан бизде азыр чарс келип атат. Чарс деген өтө жаман бир наркотик келип атат. Метаморфин деген химиялык наркотик бар. Метаморфин деген. Мына азыр бизде жанагы ночной клубтарда, жаштар көп толгон жерлерде ушулар колдонушуп, чын айтканда булар бардык акчага сатылат. Көптөгөн жаштарыбыз ушу эптеп акча таап келип, ошого колдонгон жаштарыбыз бар, фактылар көбөйүп атат ушулар. Ушуну биз азайтышыбыз керек. Ушул жерде отурган баарыбыздын балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Алардын келечегин ойлошубуз керек.
Анан кейін ошол Темир Назаровдун үстүнөн алар бир-эки адам арыз жазат. Ушул Темир Лайфтын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Болот Назаров ар дайым ошонун офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил Ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок. Алар караш керек. Алар карап, ошонун ичине кирип, ошол текшерип, көрүп, анан ошондой кылганда жанагы адамдар көбөйүп, журналисттер көбөйүп, өзүчө мындай шоу кылып беришти да. Бул обычное преступление, криминальное преступление наркотического средства. Так? Ошол негизинде мына карма алды. Мен 2 видеосун көрдүм, тигил Болот Назаровдун. Нак неме болуп атканын. Анан Болот Назаров апарып текшериптир. Жандагы кызды апарып текшериптир. Алардын канынан наркотиктин анализ кровидан наркотик чыккан. То есть алар постоянно употреблять этип жүрүшкөн. Ал эми мен бир жакта сүйүнгөнүм жакшы болду, мен сүйүнүп атам, жакшы болду. Болот Назаровдун канынан чыккан жок. Ким эле? Болот Темиров. Извините, вот мен эсим Болот Темировдун канынан наркотиктин кошулмалары чыккан жок. Бул бир жагынан бизди кубандырат. Мүмкүн ал өзү применять эткен эместир. Биринчиден бул кубандырат, экинчиден анын жазасын жеңилдетет. Бүгүн алардын башкаруу чарасын карайт экен. Мен ойлоймун, Болот Темировду баягы камабастан эле сыртка чыгарып коюп эле мындай иликтөөнү жүргүзө берсе болот деген ойду айткым келет. Ошол ойду айткым келет. Муну соттор чечет. Буюрса бүгүн башкаруу чарасы абеттен кийин каралат экен. Ал эми берки Болот Назаров анын канынан наркотик чыккан. Ал ар дайым ошону колдонуп жүргөн, ар дайым ошого ыктап, ошого мындай не деп коет, баягы көнүмүш адат болуп алган да, зависимость болуп калган. Аны министр эме билет, Ички иштер министрлиги. Удуда болсо керек да. Мен аны бул бардык ишти кылган эч кандай атайын службанын ГКМБдын буга тиешеси жок. Мен жоопкерчиликтүү түрдө айтып коеюн. Бул спецназ Альфа эмес, ал СБУндун спецназы. Альфа андай жерлерге барбайт. Альфа это контртеррористический группировка. Ал эч кандай мындай майда чүйдө наркотикке чыкпайт Альфа. Бул только Ички иштер министрлигиники. Алар өздөрүнүн иштин мыйзам чегинде жүргүзүп атышат. Эч кандай аларга тоскоол болбош керек. Эгерде күнөөлөрү далилденбесе же башка боло турган болсо, мыйзам чегинде чыгат. Бир гана маселе, мен кечээ мына далаш жеткенде мен айттым, баары мыйзам чегинде болсун. Адамдын укугу корголуш керек. Кандай адам болгондо. Ал наркоман болобу, пьяница болобу, же заядлик баягыдай түгөнгөн кылмышкер болобу, убийца болобу, баары бир деле анын укугу корголуш керек. Ушул принципти кармап турабыз. Ушул принципте эч ким Болот Назаровго дагы, Болот Темировго дагы эч кандай кол тийгизбестен, жаман сөз айтпастан бардыгы мыйзам чегинде өткөрүүгө милдеттүү. Эгерде алар ушундай жалып кыла турган болсо, мени урду, тепти же башка кылды кыйнайт дей турган болсо, анда биз чара колдонобуз. Ушул. Журналисттердин редакциядан ноутбуктардын жана компьютерлерди чыгарып кетүү сөз эркиндигине соктолуп салган койсуз өзүңүзчү. Урматтуу журналисттер, сөз эркиндиги деп биз ушундай жанагыдай кылынып аткан кылмыштарды прикрывать эткенге эч кандай моралдык дагы, юридикалык дагы акыбыз жок. Эгерде Кудай сактасын, Кудай тооба кылдым, ушул жерде бир кылмыш боло турган болсо, ушул жерде кылмышка тиешелүү ушул кабинеттеги бардык нерсе изят этилиш керек. Ал компьютерде мүмкүн булардын ошол наркотикти каяктан алып аткандары жазылгандыр, наркотиктин түрлөрү жазылгандыр, наркотиктин баалары жазылгандыр, наркотиктин аттары жазылгандыр, наркотик таратып аткандар жазылгандыр, кимдерден алып аткан жазылгандыр. Ошондуктан алар как положено эмелерин компьютерлерин алды,
Азыр аларды баягы следственный действие жүргүзүлөт. Так, следственный мероприятие жүргүзүлөт. Анан кийин эгерде баары жакшы боло турган болсо, алар баары кайтарылып берилет. Эч маселе жок. Мен ойлоймун, алардын компьютеринде эч кандай криминальный бир мындай мамлекетибизден бир зыян келтире турган нерсе жок деген ойду айтамын. Кудай буйрса алардын компьютерлери кайтарылып берилет. Пожалуйста. Вы можете конкретно конкретизировать? Получается, перепутали болота, что ли? Нет, ничего не перепутывали. Ничего не перепутывали. Те люди, которые написали заявление, они конкретно указали офис Болота Темирова, офис Болота Темирова, о том, что Болот Назаров постоянно заходил туда и оттуда выносил наркотики. Вот так вот. То есть у него в офисе находились наркотики по заявлениям. Вот как раз будет следствие доказывать, действительно это или это не так. Если действительно это так, значит хозяина этого офиса нужно привлекать. Эл чындыкты билсин.